эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти өткөн видеомдо ушул жерлерде чыгарып коем. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, энелер жана китеп сүйүүчүлөр. Мага бир комментарий келди, дагы да китеп жөнүндө видеолор тартышымды каалайбыз деп. Мына ошол комментарий мага аябай мотивация берди. Чоң рахмат жазган инсанга. Аябай ушул пайдалуу көрдүм да. 123 бет болсо дагы ушунчалык мага таасир берди бул китеп. Ошол нерселер жөнүндө сиз менен дагы бөлүшкүм келип турат. Бала көргөнүн кылат. Азыркы учурда биз айтабыз, көбүнчөсү балдар китеп окубайт, жаштар китеп окубайт, саат карашпайт дейбиз. Көп эмне себептен ушул проблема жаралганын, мисалы, проблема уже үстүндө турат, бирок биз тамырын билбейбиз да. Анан проблеманы ушундай болуп атат, дегенде болот. Проблемасын чоңойто беребиз да. Мына ошол нерсе эмнеден келип жатканын бүгүн ушул китептен биз жообун тапмакчыбыз. Бул жерде сонун бир окуя бар экен. Жана окуянын башында китепсиз чоңойгон бала суусуз өскөн даракка окшош деген Кытай эл макалы бар экен. Ар бир макалдын терең мааниси бар. Сиз өзүңүз муну чечмелеп көрүңүз, эмне себептен мындай болушу мүмкүн деген. Бул окуябызды баштайлы. Сейил бакта баласы да өзү да китеп окуп отурган энени көрүп таң калган журналисттер энесине сурашат экен. Азыркы учурда мындай жаш балдардын китеп окуганын дээрлик жолуктара элекпиз дейт экен. Чындыгында карасаң, бардыгы жаш балдар башка нерселер менен өзүнүн убактысын өткөрүшөт, же болбосо коротушат. Жаш балдардын көпчүлүгү телефон сыйпалап отурушкан болот. Чындыгында эле телефон болсун, планшет болсун, компьютер болсун, телевизор болсун, жаш балдар көбүнчөсү убактысын ошол нерселер менен өткөрүп отурушат. Сиз кантип балаңызды китеп окууга үйрөтүп алдыңыз деген суроо узатат экен журналист энеге. Анда эне айтат экен, аял айтат экен: мен баламды китеп оку деп кыйнаган жокмун дейт экен. Балдар чоңдор эмне кылышса, ошону туураганды аракет кылышат да. Атасы экөөбүз болгону үйдө дайыма китеп окуйбуз деген экен. Анын сыңарындай улуулар балдарга китеп окуп үлгү болсо, албетте арамызда окурман жаштар чоңоюп жетилмекчи деп. Айтат го, куш уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деп. Уя бул биздин үй бүлөбүз болсо, үй бүлөдө талим тарбияда эмне көрсө, бала дагы кийин башка чөйрөгө, сырткы чөйрөгө чыкканда ошол нерселерди кылат экен. Үчүн ушунчалык китеп окуганды жакшы көрөм. Убактым болсо эле китеп окугум келет да. Ушунчалык өзүмдө бир муктаждык, суусагандык болот. Анткени мен ушунчалык өзүмдү мындай сабатсыз сезем да. Китеп окушум керек деп, анткени ушунчалык өзүмдүн минустарымды билем. Ошол минустарымды китеп менен жойгону аракет жасайм. Сага башка бирөө бир комплимент же бир минусуңду айткан болсо, бул сага ушунчалык оор тиет да, кыйын тиет. Анан сен ага кайтарып сөз кайтарып коюшуң мүмкүн, же башка нерсе деп коюшуң мүмкүн. Китепке мындай нерсе айта албайсың да. И плюс китеп сага тетрадька ручка менен жазгандай эле мээңе жазып коет да. Бул нерсе мындай сен каалаган нерсени ал китеп сага басып коет да, ошол нерсеничи. Мен ошого аябай мындай китеп окуп менин муктаждыгымды, ошол кемчилигимди мен өзүмө мындай баланста тутканга аракет жасайм. Адам дейт да, бул жашоодо велосипед тебип аткандай дейт да. Дайыма баланста сактап туруш керек. Бул жака болсо ооп кетесиң, же оң жака болсо дагы ооп кетесиң. Ошондуктан дайыма китеп окуп энелер өзгөчө биз өзүбүздү ар тараптан жетиштирип турушубуз керек экен. Мындай мен көбүнчө айтам, ашказаныбызды эле толтурбастан жан дүйнөбүздү дагы толтурушубуз керек экен. Тем более азыркы жаштар биз көп нерсени билбейбиз да. Мурунку ата-энелер балдарына аябай жакшы тарбия беришкен, акыл насааттарын айтып, макалдар менен балдарына тарбия берип сүйлөп. Азыр болсо биз жада калса бир сөздүн эски фразологизм сөздөрү, ата-энебиз билген сөздөрдү даже жакшы билбейбиз, чечмеленишин билбейбиз, сөздөрдүн кайсыл жерде колдонулушун билбейбиз да. Мына ошол минустарыбызды биз албетте китеп окуп чечебиз. Андыктан баарыңыздарды китеп окушуңуздарды сунуштайт элем. Эмне үчүн? Өзүңүздөр жаман көрсөңүздөр дагы балаңыздын келечеги үчүн, же болбосо балаңыз үчүн окушуңузду мен сунуштар элем. Видеом пайдалуу болгон болсо комментарий, лайк басканды унутпаңыздар. Сиздерге дагы да пайдалуу видеолор менен бөлүшкөнчө